Социалдык фондко камсыздандыруу үчүн үлүш жер ээлеринин төлөмдөрү кайрадан каралып, парламент, өкмөт жана социалдык фонд оптималдуу пикирге келиши керек. Маселени Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары көтөрүп, бул боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкмай болушту. Чечимди фракция 12 февралдагы отурумунда мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн баалары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү карагандан кийин кабыл алды. Сиздин урматтуу депутаттар абдан эле туура айтып атат. Мен абдан могу чүйдү айтып атпайбы, 2-3 жолу урожай алат деп, чындык. А тиги жерде бир дагы жора албайт. Аны ушул мезгилдерде ошол кээ бир райондордон карап көрсөң, эми чын эле ыйлагандай эле, аны эчтеке чыкпай калса деле соцфонд төлөп атпайбы? Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 356 фермердик чарба бар. 1 миллион 200 миң адам 2 гектарга чейинки жерге ээлик кылат. 10 гектарга чейин жери барлар 281 миң адам болсо, 978 адам 10 гектардан көп жер аянтына ээ. Азыр иштеп жаткан социалдык камсыздандырууга төлөмдөр жөнүндө мыйзам коомчулукта нааразычылык жаратууда. Ага ылайык 2 гектарга чейинки жер үлүштөрүнө социалдык төлөмдөр аймактардын орточо эмгек акысынын 0,5%дан төлөм алынуусун кыштактыктар өтө көп деп эсептешет. Анткени айрымдары ал жерди иштетсе, кээ бирлери иштетилбейт же түшүмдүүлүгү төмөн. Үлүш жердин ээси, мисалы 5 гектар же 1 гектар үлүш жерге 10 адам ошол жерге ээлик кылып турган. Ошону 10 адам биригип туруп, же 5 адам биригип туруп, 1 гектарга орточо 300 сом же 400 сом төлөп келген. Мыйзам кабыл алганга чейин. Мыйзам кабыл алгандан кийин ар бир үлүш жердин ошол 5 гектар 5 жанга бөлүнөт же 10 жанга бөлүнүп, ар бир жан, бул жерге майыптар кирбей атат, 16 жаштан жогорку жарандар. Мына ошолор ар бири персоналдык түрдө төлөп келип атат. Мисалы 5 адам мурда 500 сом төлөп келген болсо, азыр ар бири 500 сомдон жылына төлөй турган болуп атат. Элдер ошон үчүн нааразычылыкка чыгып атат. Ошон үчүн жерлерибизди тапшырабыз деп атат. Талкууда эл өкүлдөрү ар бир аймактагы жердин шарты, үлүш ээлерине ээлик кылган адамдын саны жана андан алынган пайда өзүнчө эсептелиши керек деген пикирлерин айтышты. Ушул багытта бир пока мыйзам баягы ишке ашканга бир эсептеп көрүш керек деп, балким ушул жер салыктан бошотулса, дыйкандар, бул мен айтканым дыйкандар, шаарда жашап сатып алгандар төлөш керек. А негизги максат бул мыйзамдардын социалдык тармагы бар. Элибиз айылда жашаш керек. Ал үчүн шарт түзүп беришибиз керек. Ким билет, может быть, жер салыгынан бошотуп көрбөйлүбү, карап эсептепчи. А соцфонд албетте болуш керек. Масалиевдин айтуусунда жер салыгынан жылына 900 миллион сом жиналат. Бул республикалык бюджеттин 1%-на да жетпейт. Жер үлүштөрүн камсыздандыруудан социалдык фонд болсо 240 миллион сом гана чогултулат. Бирок жер салыгын толугу менен соцфондко өткөрүп коюу да туура эмес. Анткени жергиликтүү бийликтин бюджети жер салыгынан түз көз каранды. Ушундан улам айрым депутаттар дыйкандарды ар башка төлөм менен кыйнабай бир эле төлөм төлөтпөйлүбү деген да сунуштар айтылды. Азыр жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин ушул 243 канча дополнительный түшүш керек эле прогноз боюнча? Мына мисалы 2014кө караганда 2015те чогулган мыйзам жаңы киргенден айырмасы 58 миллион түштү. Айырмасы 58 миллион да? Көбөйдү. Предварительный итог боюнча азыр отчеттер толук эмет элек. 58 миллионго ушунча шум болуп атат да? Мен сиздерге айтып берейин, мен жакында Аксыда митинг болбоду, Каражыгачта. Ошол жерден, ошо Аксын ошо митингде болгон элдерден сурадым да, жөн эле келе, баягы мурдагыдай эле келе, угуп кетип атабы десем, жок дейт, андай манай жок дейт. Мындай өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн баягы кыйынчылыктары менен мындай күрөшүү оор болуп аткан турмушта. Ошол келип, өзүмө үнүн угузам деп, мына ошол митингке келиптир. Ошол 58 миллион кошумча табабыз деп, тиги соцфондко кошумча. Ошонча шум болду. Мен сунуш берет элем да азыр фракциянын чечимине. Базалык ставка жер салыгына негизи байлаш керек. Ана ошол бир төлөм болушун, ал салык болобу, ал камсыздандыруу төлөмү болобу, аны аныктап туруп, ошол түшкөн төлөм бүт 100% социалдык фонддун камсыздандыруу фондуна кетиш керек деген фракциянын чечимине кошуп койсок, өкмөт өзүнүн жообун берсе. Жаңы депутат болуп келгенде премьер-министрге айтканбыз. Премьер-министр мына
тапшырма бердик. Азыр элдердин баардыгын айланып чыгат, сүйлөшүп чыгат. Биз март айында даяр бир жаңы долбоор алып келебиз деп айтты да. Ошого силер март айында бир даяр бир долбоор өзүңөр алып келесиңер же алып келесиңер? Кандай ойлойсуңер деп атат? Марттын ичинде алып келгенге аракет кылабыз. Аракет кылабыз деп. Ал жерде дагы бир маселе чыгып калат да, ошол салыктар местный бюджетке түшөт да. Ошо местный бюджеттин эсебинен тиги айылдык кеңештер, айыл өкмөттөр жумуш кылышат. Ал жагы дагы кандай болуп калат анан кийин? Анын акчасы дагы азайып келет. Алар дагы тиги оперативный жумуштарды аткара албай калышат. Азыр соцфонд менен чогуу бир жума биз иштеп чыгайлык. Биз өкмөттү күтпөйбүз. Өкмөттүн мыйзам долбоорун биз беребиз заключениясына. Өзүбүздүн тиги жумуш менен кете беребиз. А то азыр мартка, февральга, апрелге, майга ошо менен кетти, анан кийин тиги чозулуп кетет убакыттын баары. Ошон үчүн наркы жумага мына сиздердин баардык сунуштарын азыр эске алдык. Милан Сапаревич менен сүйлөштүк. Бир жума ичинде бир карап жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгайлык. Жер үлүштөрүнө социалдык төлөмдөрдүн көбөйүүсү коомчулукта нааразычылык жаратты. Социалдык фонддун жетекчилери да жерлерди кыдырып иштеп жаткан мыйзамда кемчиликтер бар экенин мойнуна алышууда. Демек парламент өкмөт соцфонд менен биргеликте мыйзам долбоорун карап оптималдуу вариантка келиши керек. Былтыр өкмөт насыянын пайызынын жарымын субсидиялап 3 миллиард 200 миллион сом дыйкан фермерлерге берди. Бирок бул жетишсиз. 2015 жылы дыйкан фермерлер жеңилдетилген насыя алуу тууралуу арызынын 50% канааттандырылбай калды. Керектөөнү канааттандыруу үчүн 7,5 миллиард сомдон ашык каражат керек. Мамлекеттик пайыздык ставканын субсидиясы 305 миллион сом. Негизинен төмөндөтүлгөн кредиттерди Айыл банк жана РСК банк берет. Дыйкандардын арыздарынын баары кабыл алынбай калышы аталган банктарда акчанын аздыгы менен түшүндүрүлгөн. Быйылкы жылы өкмөт 5 миллиард сом бөлүүнү пландап жатат. Бирок бул айыл чарба тармагынын муктаждыгын жаппайт. Дыйкандарга жеңилдетилген насыяны жетишинче берүү жана насыяда өкмөткө оорчулук келтирбөө максатында мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүшү 30%дан ашык болгон акционердик коомдордун мамлекеттик банктар РСК жана Айыл банкта тейлөөгө түшүү жөнүндө токтом долбоору даярдалууда. Долбоорду Өнүгүү фракциясы демилгелеп, ал жогорку кеңештин 2 тармактык комитетинде колдоого алынды. Токтом долбоору жакынкы убакта парламенттин жалпы жыйынында каралат. Мамлекеттин үлүшү 30%дан көп ишканалардын акча жүгүртүүсү жылына 107,5 миллиард сомдон ашат. Ишканалардын эсептери боюнча төмөндөтүлбөй турган минималдуу суммалык калдык 11 миллиард сом. Ушул жол менен айыл чарбасына кредиттердин пайызын азайтып, мамлекет пайыздык ставкаларды субсидиялоосу жылына 610 миллион сомго үнөмдөлөт. Аракет кылыш керек. Мен ойлойм, ошо жаңы формалар, жаңы ыкмаларды бул финансовый системага киргизиш керек да. Өнүгүү прогресс фракциясынын 5 февралдагы жыйынында лидер Бакыт Төрөбаев өкмөт МТСтерди түзүү жөнүндө токтомго кол койбой жатат деп билдирүү жасады. Тилге каршы өкмөттө токтом долбоору МТС жөнүндө азыркы учурда жатат. Бирок эч кандай кол коюлбой атат. Ошо тез арада кол коюш керек. Элдер айтып атышат, ошо жерде токтом кабыл алынып калса, биз ошо МТСтерди жаратат элек, биз ошо МТСтерди курат элек. Айыл өкмөттүн башчылары, райондун акимдери ошо МТСти жаратып, элге бир шарттар түзүп берсек, азыркы учурда ошол жерди арзан баада айдаса иштетсек деп айтып атышат. 11 февралда жогорку кеңеште өкмөт жазгы талаа жумуштарына даярдыктар тууралуу маалымат берип жатып, Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевга премьер-министр жооп айтты. Ал ар бир райондордо МТСтерди ачуу боюнча өкмөттүн токтому каралып жатканын жакынкы күндөрү кол коюлат, деди Сариев. Атайын тапшырма берген мен Айыл чарба министрлигине ушул Өнүгүү партиясынын сунушун биз эске алып, программага киргизгенбиз. Ошол машина трактордук станцияларды куруу боюнча жана алардын тейлөө көрсөтүүсү боюнча деп алар азыр иштеп чыгып өкмөт аралык макулдашууда жүрөт. Ал макулдашып бүткөн замат биз кол коюп ага бул маселе боюнча дагы жардамдарды беребиз.
Өнүгүүнүн демилгеси менен апрель айынан баштап Алыскы жана Тоолуу райондун элин, аймактын калкынын саламаттыгын атайын топ текшере турган болду. Ден соолукту коргоочу топ менен Бишкекте иштеген жогорку квалификациялуу дарыгерлер, профессорлор барат. Бул боюнча катты буга чейин фракция Саламаттык сактоо министрлигине жиберген. Министрдин буйругу менен апрелде атайын топ аймак элинин ден соолугун текшерет. Но доктор менен кандидат медицина ошол барыш керек, ушулар барыш керек. Ушулар барыш керек. Тиги Иссык-Көл областынын Караколдун врачына чалып, давай сен уюштур, жетегибизге бар, тиги жакы бар, андай кереги жок. Жок, биздики ушу национальный центрлерде. Эл ошону сурап атышат, келсин. Жана жаңылыш барбайт, бул жаңылыш барганда барабаш үчүн аларга бригада түзүп бериш керек да. Ага УЗИни кошуп бериш керек, гастроскопия, рентгенди кошуп, чогуу бир бригада, мобильный бригадалар түзүп, 10 чакты, 15 чакты киши менен жөнөтүшүбүз керек да. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында бүгүнкү күндө өлкөдө 13 миңге жакын жогорку квалификациялуу дарыгерлер, 33 миңдей орто билимдүү медайымдар иштейт. Айлык акыны аз деген дарыгерлер аймактарга же өз айылдарына барып иштөөнү каалашпайт. Ушундан улам региондордо врач таңкыстыгы проблемага айланганына көп болду. Белгилей кетсек, Өнүгүү Прогресс партиясы 2014-жылы жүрөгүңдү сакта деген программаны баштап, Алыскы, Тоолуу аймактагы эл кесипкөй адистердин текшерүүсүнөн өтүп, оорулууга туура диагноз коюлуп, жыйынтыгына калк ыраазы болгон. Тоолуу аймактын эли көбүн эсе жүрөк кан тамыр дартынан жапа чегишет. Соңку жылдары жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны өсүп жатканы да айтылып келет. Саламатсызбы, Мирлан Исакбекович. Биз азыр жогоруда айтылып кеткен сюжеттерден эки маселе боюнча элибизге кененирээк түшүнүп берсек, Өнүгүү фракциясынын депутаттары сунуш кылып, агрардык саясат боюнча комитет колдоого алган мамлекеттик ишканаларды жана мамлекеттин үлүшү 30%дан көп болгон акционердик коомдордун банк операцияларын мамлекеттик банктарда, тактап айтканда РСК жана Айыл банкта жүргүзүү боюнча Жогорку Кеңештин токтом долбоорун даярдап атасыздар. Мунун мааниси эмнеде? Республика боюнча филиалдары кеңири таралган бул Айыл банк жана РСК банктары, ошол мезгилде биз Айыл банк жана РСК банк аркылуу дыйкандарга, фермерлерге жеңилдетилген кредит берүү мындай өнөктүгү жүрүп жатат. Ошондон улам биз Өнүгүү Прогресс фракциясы негизинен айыл чарба багытындагы колдоо максатында аталган Айыл банк жана РСК банктардын капиталы көбөйүп, ошол биздин дыйкандарга, фермерлерге кредит бергенге мүмкүнчүлүгү кеңейет. Айыл банк жана РСК банк аркылуу башка коммерциялык жеке тараптардагы бүгүнкү күндө кызматын көрүп, акча жүгүртүүсү жүрүп жатат. Сервис деп коебуз, же башкандай кепилдик жана башка шарттары коммерциялык банктардан кем калышпайт. Капитал 11 миллиард сомго чейин жетет деп айтылып атат да. Ошол мамлекет ушундай жардам берип, анан ал банктар ошол дыйкандарыбызга жардам берсин деп шарт түзүп аткан учурда канчалык деңгээлде ал мындай натыйжалуу иштейт, аны ким көзөмөлдөйт? Акча жүгүртүү саясаты баш мыйзамга ылайык улуттук банкка жүктөлгөн. Улуттук банк көзөмөлгө алыш керек. Биз Жогорку Кеңеш саясий орган катары токтомдун долбоорун биз сунуштап жатабыз. Эгер токтом долбоору кабыл алынып калган болсо, ошонго ылайык тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү болуш керек. Көзөмөлдү алып, депутат катары өзүбүз дагы көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Кыргызстандын экономикасы эркин деп аталып келет. Азыркы даярдалып аткан токтом долбоору иштеп баштаса, башка өлкөдөгү башка коммерциялык банктар менен мамлекеттик ишканалардын укуктарын чектеп койбойбу? Баш мыйзамыбызда жазылган акча кредиттик саясатты улуттук банк жүргүзөт деп. Улуттук банк мамлекеттик деңгээлде көз караш менен карай турган болсо, сөзсүз түрдө мамлекеттик банктарды мындан ары да өнүктүрүшүнө шарт түзүш керек. Шарт түзүүнүн бирден бир шарты биз ошол сунуштап жаткан долбоор аркылуу. Демек, кандайдыр бир чектөөнү мен бул жерде көрбөй жатам. Албетте бул талкуунун жүрүшүндө мүмкүн 50%, мүмкүн 60-70% ушул мамлекеттик банк аркылуу жүргүзсүн деген сунуштар болушу мүмкүн. Мындайча айтканда компромисстик келишимге келебиз деген ойдомун. Жакынкы күндөрү Кыргызстанда жазгы талаа жумуштары башталат. Ошол жазгы талаа жумуштары башталарын алдында биринчи маселе ошол акча болсо, экинчиси техника маселеси да. Белгилүү болуп атат, өкмөт ошол ар бир райондо МТС ачуу боюнча токтом долбоору даяр экен. Жакынкы күндөрү кол коюла турганы дагы айтылды.
Эгерде ошол токтом ишке ашып ар бир райондо бирден МТС ачылып калса, элге эмне берет? Өзгөчөлүгү мынга чейин мисалы айstыл өкмөттөр бюджети бар, бирок алар техника ала алышчу эмес Айыл банктан же башка банктардан. Андай шарт жок болчу. Мына ошондой жаңы шарт пайда болот. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн бюджетине ылайык тигил же бул техниканы лизинг катары алганга мүмкүнчүлүгү болот. Демек, бул бир эле жеке дыйкан чарба жана башкалар эмес, мамлекеттик өзүн өзү башкаруу тармагы дагы, айыл өкмөттөр дагы, райондор дагы техниканы өзүнүн бюджети аркылуу алганга мүмкүнчүлүк болот. Элибизге эң керектүү болуп аткан маселелер тууралуу кенен түшүнүк берип, маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо жакын арада кайрадан көрүшөбүз.